Бүгін бийликте отырғандар Адахам Кимсанбаевтың кадыр баркын түшүрүш үчүн, партиясына мындай тымызын бут тосуш үчүн ошол Баткендеги протоколду бетке тутуп алып, ушул Баткендеги протоколдун айынан чек ара чечилбей атат деп президентибиз өзү дагы айтып жиберген да. Ал протокол эмне болгон протокол? Ал ошол учурдагы өкмөт башчы Чудиновдардын жасап бүтүп, бар жокту кылып, кылжып менен бууп койгондон кийин мамлекеттин катчысы катары гана Мадумаров барып ошол протоколго кол койгон. Ал комиссиянын төрагасы дагы эмес, чек араны аныктай турган дагы киши эмес да. Бирок ал протоколго Мадумаров кол койгон. Ол эмне болгон протоколда 275 метр жөнүндө сөз болуп атат. 275 метр жер боюнча протоколго Мадумаровду кол коюп койгонсуңар, камагыла, ал чыккынчы, ал саткын деп бүгүн күнгө чейин сөз болуп атат. Бир дагы саясатчы, бир дагы акыл эси бар адам чыгып, бул туура эмес деп айтып койгонго жарабады. Бул мени өкүндүрөт. Баарыбызга добуш керек, туугандар. Баарыбыз депутат болгубуз келет да. Бирок депутат болуума, Адахам Мадумаровга болушуп койсом, менин депутат болуума зыяны тийип калат деген бул көрпенделик да, туугандар. Ошондуктан мына ушундай кырдаалда аш жүзүңдү гүлчетай деген саясат ушул кырдаалда. Саясатчылардын ким экени ушундай да билинет. Добуш үчүн эле саясатчыбы, же адилеттүүлүк үчүн саясатчыбы дегенчи. Эми ошол 275 метр жерди сен туура эмес протоколго кол коюп койдуң. Атыш керек, өлтүрүш керек, кууп чыгыш керек, үйүн өрттөш керек. Эмне деген гана сөздөр айтылбай атат да. Мен ушуну адилеттүүлүк үчүн айтып коеюн деп атам да. 275 метр жөнүндөгү сөз болуп атат. Ал эми Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасы такталып атканда, ошол учурдагы чек араларды тактоо комиссиясынын төрагасы Камчыбек Ташиев, президент Садыр Жапаров Өзбекстанга барып келгенден кийин, билесиңер кандай барып келген? Ухмуш сыйлап, ухмуш бир көкөлөткөн биздин президентибиздичи. Анан ошодон кийин президент Кыргызстанга учуп келгенден кийин Камчыбек Ташиев ошол жердеги протоколго кол коюп койгон. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасына байланыштуу протоколго кол коюп койгон. Ал эмне болгон протокол? Ал Кемпир-Абад жана Орто Токай суу сактагычтарын Өзбекстанга өткөрүп берүү жөнүндөгү протокол. Туугандарым, Кемпир-Абад бул 5731 гектар жөнүндө сөз болуп атат. 5731 метр жер, Кемпир-Абадтын жеринин асты 5735 гектар жер. Түшүнүп Эми мына калькуляторуңарды алып туруп эсептеп көргүлө. Эсептеп көргүлө. Мынаке. 200 Мадумаров кол койду деп аткан протоколдун жердин көлөмү 275 метр эле. Азыркы бийлик кол коюп койгон протоколдун көлөмү 5735 гектар жер. Эгер силердин логикаңар менен ала турган болсок, Адахамды асып өлтүрүш керек, ушул 275 метр жерди берип койгон үчүн Мадумаровду асып өлтүрүш керек, ал чыккынчы, ал мамлекеттин душманы деген логика менен айтып аткан болсоңор, анда 5731 гектар жерге кол коюп койгон адамдар жөнүндө эмне дешибиз керек анда? Адилеттүү болсоңор муну да жазып койгула, айтып койгула. Сталиндин малы болгондо атылып кетмек мындай адамдар. Уят эмеспи? 275 метр жерге мамлекеттик чек араны тактоого, мындай териштирүүгө тиешеси жок адам барып кол коюп койсо, биз Мадумаров чыккынчы деп атабыз. Тиешеси бар мамлекеттик чек араларды тактоо комиссиясынын төрагасы 5731 гектар жерге кол коюп койсо унчукпайсыңар го? Доконцалар.
фейктер. Эмне деп айтайын деп атасың? Эмне деп жазасыңар? Жазаласыңарбы? Бүгүн бийликти дагы чыккынча атыш керек, сатыш керек, чаап кетиш керек, үйүн өрттөш керек деп айта аласыңарбы? Мен бир эле Кемпирабадтын эле жерин айттым, Орто Токойдун жерин айткан жокмун. А бул маселе кантип токтоп калды? Эми ушунча болду, мен ушуну мындай кыскача айтып коеюн. Адахан Мадымаров ошол маалда мамлекеттик катчы кызматты ээлеп турган болот. Анан ага чейин эле ошол учурдагы Бакиевдин өкмөт башчысы Чудинов барып, териштирип, такташтырып, бардык документтерди түзүп койгон болот. Анан ошол учурдагы Баткендеги оор кырдаалды эске алып туруп, чегарага тиешеси жок эле, эч кандай мамилеси жок эле Адахан Кимсанбаевич ошолго кол коюп туруп, маселенин оңой жолун чечейин дейт. Бирок протокол качан күчүнө кирет? Протокол жогорку кеңештен ратификация болгондон кийин гана күчүнө кирет. Ал протокол жогорку кеңештен ратификация болгон эмес да. Ал протоколдун юридикалык күчү жок да. Бирок бүгүнкү бийлик ошол протоколдун айынан чегара чечилбей атат десе, биз элдер, кыргызстандыктар Адахан агайды жаманатты кылабыз деп бардыгыбыз жапырт ошол протоколду айта берип, ол протоколдун юридикалык маанисине каралганда моралдык маанисин жогорулатып койбодукпу? Бийлик Адахан Мадымаровдун артын ачам деп өзүнүн башка жагын ачып албадыбы? Мына көрдүңөрбү? Биз бирөөгө жамандык кылабыз деп, бирөөгө көр казабыз деп, бирөөгө оор казабыз деп, өзүбүзгө оор казып алган заманда жашап атабыз да. Анан ошол мына ошондо Мадымаровду 275 метр, 275 метр, бул 1000 дагы эмес, 275 метрди протоколго кол коюп койдуң деп бүгүн күнөөлөп атабыз. Бирок ал ратификациядан өтпөгөн протокол, ратификациядан өткөн эмес. Бул кийин биз жогорку кеңешке депутат болуп келгенде дагы аракет болгон ошол протоколду өткөрүп бергенге. Бирок биздин Азаттык партиясынын төрагасы Исмаил Исахович ошол маалда коргоо комитетинин башчысы болчу каршы пикир киргизип, жогорку кеңештин жалпы жыйынына киргизбей токтотуп койгон. Исмаил Исаховичтин бул эрдигин да айтып коюшубуз керек. Бул биринчи эрдик Исмаил Исаховичтин. Баарыңар эле карып калган, эмне кыласыңар, пенсионерди алып алсыңар дейсиңер. Мына ушундайда акыл айтканга керек киши керек. Ошондой баягы өлкөнүн артын, тагдырын, тарыхын билген адамдар керек болот экен ушундайда. Ошон үчүн бул адамдардан айлансак болот экен да. Эгерде ушул билбей калганда, ушул протокол ратификациядан өтүп кетмек жогорку кеңеште. Эми кийин азыркы келген бийлик мына протоколду Кемпирабад менен Орто Токойдун протоколуна кол коюп алышкан. Ал кантип токтоп калды? Аны дагы Азаттык партиясынын төрагасы Исмаил Исахович токтотуп калды. Бул мамлекетке кыянат саясат болуп калат. Мамлекеттин кызыкчылыгына, улуттун кызыкчылыгына каршы келген протокол болуп калды деп токтотуп калган. Бирок бул дагы ратификациядан өтө элек. Эгерде азыр жогорку кеңешке кайра дагы азыркы дөдөйлөр келе турган болсо, чимкириктер. Мынол документ Кемпирабад, Орто Токой деген протоколдор жөн эле, шыр эле, каршылыгы жок эле ратификация болуп кетет. Жөн эле. Анткени булар кайсы айтканды билбейт. Туугандарым. Ошондуктан бирок мына бүгүн Совбез өттү. Улуттук коопсуздук кеңеши өттү да. Коопсуздук кеңешинде мындай мамлекеттин коопсуздугуна байланыштуу маселелер каралат да. Мына ошол жерден мен өткөндө КТРдеги теледебаттан азыркы бийликтен сурангам. Ошол протокол Кемпирабад боюнча, Орто Токой боюнча Өзбекстан менен кол коюлган протокол кайсы даражада деп? Статусу кандай деп? Ал бир жерде акырын сүрсүп отуруп эртең жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына ратификацияга келип калбайбы деп? Ошондуктан урматтуу жердештерим, урматтуу мекендештерим, силерди мен калыс болууга,
адилет болууга чакырам. Ал мына протокол боюнча эмне болгондору боюнча Өзбекстандын чегаралары, Өзбекстан менен Кыргызстандын чегарасын тактап атканда маселе кандай болгону боюнча бул эмнеге мамлекетке каршы келет, эмнеге биз буга жол бербешибиз боюнча мен шайлоодон кийин буюрса ушул 30 ушул кийинки жума буюрса мен чоң бир маалымат жыйынын берем. Ошол жерден кенен айтып берем.